Жакшы көрүнүп атамбы, жакшы угуп атамбы? Кандайсыздар, саламатсыздарбы? 2255 азыркы тапта көрүп жаткан түз эфирдеги баардык менин досторума жана ошондой эле менин баракчама каттал баса дагы ушул түз эфирге баш багып аткан инсандарга мен саламымды жолдоймун. Итак, позвольте поздороваться с вами. В общем, на двух языках сегодня будет наш прямой эфир. Если у вас будет вопрос на русском языке, то, конечно, я отвечу на русском. Если будет на кыргызском, то на нашем родном кыргызском языке. Саламатсызбы, урматтуу биздин көрүүчүбүз Азиза Исмаилова. Мен аптекада отурган жокмун. Өзүңүздөр байкагандай, бул менин ошол Лика Бьюти сулуулук салонум. Аркамда буга чейин бул жерде пудралар, помадалар турса, азыр мынакей ушул элибиздин акчасына Сбербанктын баягы чогулган Москвадагы мекендештер, Россия боюнча мекендештердин чогулган акчасына мынакей дары иретинде ЦПФим келген. Акчалай эмес, азыр бизге дары дармек менен келип атат жардам. Анан калган буларды болсо деген бизге Арбидол жана ошондой эле мынакей бул жердеги азитромицин, буга чейинки азитромициндерди өзүбүз алганбыз ошол эл сомдой каражатка. Булардын баардыгын биз ЦПФимдерди мисалы үчүн азитромицин менен ушундай дарылар, Квамател дарылары бар балдарга берип, алардан ушу дарыларды алып, айтор бул жакка жакшы ассортимент жасап койдук. Өзүнчө бул жакта дагы сис костюмдар бар, система жана шприцтер, керектүү нерселердин баары бар. Ал эми мед кызматкерлер баягы келип бизге Клексан керек же гепарин керек дегенде дароо эле биз бул жактагы балдарга мобилдик группаларга чалып, эң керектүү дары дармектерди таап берип атабыз. Анан чындыгына муктаж болуп, бул жерге келип, ошол болгон баягы чоо жайын түшүндүрүп, керектүү документтерди ала келгендерге деле берип атабыз. Так. Адель Лика 8. На встречу с президентом вы ведь попали вместо Алтынай Нарбаевой. По идее, она должна была участвовать на этой встрече. Вас ведь не было в списке, пишут. Очень правильный вопрос. Актуальный, можно сказать. Смотрите, в списке даже и меня не было. Я не знаю, была ли Алтынай Нарбаева Эджикешка или не была, я не знаю. Список составляли, наверное, это руководство аппарата, наверное, президента, возможно. Давайте я завтра уточню, кто, наверное, этот список. Например, на этот вопрос мне не ответили. В списке меня не было, но все же я начала выкладывать посты, чтобы нас услышал президент. Наверное, инициатива, больше, была моя. Вот. Но там сидели реальные активисты, реальные волонтеры, которые, возможно, не выкладывают, и у них не столько много, наверное, как, допустим, у меня подписчиков в Инстаграме, да, но они делали больше, наверное, может быть, чем я даже делала. И все заслуженно, думаю, зашли, и ничего здесь такого, мы никакого плюса не получили, мы не получили ни похвального листа, мы не получили там абсолютно ничего, кроме того, как просто нас поблагодарил президент в двух словах. Анан кийин пандемия жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлүк. Бүгүнкү күндө ошол дары дармектер боюнча аябай эле жетишсиз болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз ошол көптөгөн дарыканаларды кыдырганыбызда керектүү ошол медикаменттер жок болуп калып атат. Мен ошо таң калып атам, эмне үчүн ошол аптекаларда керектүү медикаменттер жок деп. Себеп дегенде фармацевтика бул ошол көп эле баягы каражаттын үстүндө курулган бир чоң бизнес го деп. Эмне болгон учурда дагы ошол аптекаларды иштеткен инсандар ошол керектүү дарылардын баардыгын таап көп өлчөмдө коюп койсо, элдер баягы өз баасында дагы алмак. Анан биз кайрымдуулук жаатты дагы акчалай же болбосо ошол аптеканын жанына туруп алып, ошол керектүү инсандарга биз сатып алып бермекпиз. Мына ошондой система менен балким иштемекпиз деп ойлойм. Кайрымдуулуктун эми алгачкы күндөрү бул 8 жыл бизде башталган. Ошол элим барсыңбы деген фонд жаңыдан баягы иштеп, баягы кичинекей балдардын копилкасын чогултуп, ар бир үйдөгү ынтымак копилкалары улам ачылып, элге берилип,
таратылып, биз болсо концерттерди берип, көптөгөн инсандардан акча түшүп, ошондон улам баягы жакшы иштер башталган. Анан мына ошол пандемия башталганда дагы кайрадан эле сунуш бул ошол эле Элим Барсынбы фондунан болду. Дарбайке менен биргеликте көптөгөн шоу бизнестеги ырчылар жана ошондой эле көп деле баягы кайрымдуулугун көрсөтпөгөн алып баруучулардын катарында улуттагы Нурсултан Майназаров, Эркин Расулбеков, Кубат, Санжар, ошонун арасында деле Актан Рыскелдиевдер жүрөт. Булар абдан чоң жумуш жасашып, ошол 4 айдан бери буту бутуна тийбей чуркап жүргөн балдар катары мен билемин. Ал эми могул аябай чоң бир ушундай очок болгон пандемия адамдарды кулатып баштаганда мен чындап аябай корктум. Кыздарымды үйдө кучактап алып, бир ушундай дүйнө жүзү капкараңгы булут каптап, кыздарым менен каяка кирип качууга же болбосо кандай ушул вирустан, ушул согушта кандай коргонуп калууга болот экенин көрүп эле Инстаграмга кирсем, ошол жерде Мирбектин видеосун көрүп калдым. Концентратор алалык, мына ушинтип чогултуп атыптыр адын мырзалар, Атвин компаниясы демилге көтөрүп атат дегенден кийин эле мен дароо ойлондум. Эгер Мирбек бирөөнү бератса, мен бирөөнү берсем, менин Инстаграм катталуучуларымын дагы баардыгы бирден берип баштаса, концентраторлор көп болот, дем ала алабыз, дарыланып баштайбыз деп эле ошол позитивди көздөй эле баардыгыбыз иш аракет көрүп баштадык. Ыраазычылык билдирем ошол менен Инстаграм баракчамдагы ар бир ошол менин аккаунтумду көрүп аткан инсандарга. Себеп дегенде сиздер чоң жардам бердиңиздер, менин ошол суранычымды дароо аткардыңыздар. Мен 0222 12 12 12 деген өзүмдүн Элсон кошелек бар болчу. Буга чейин эле мындай кээ бир учурларда интернетти төлөп койсом, единица салып коюп эле мындай колдонуп жүрчүмүн. Бирок ошол дароо эле оюма келди. Карап көрсөм, мен ошол Элсонумда деген 10 000 сом турган экен. Анан 10 000 сомду жаттап скриншот кылып алдым дагы. Анан ошол пост башталгандан баштап эле карап баштадым, дароо акчага келди. Анан $550 улам эсептеп туруп, андан кийин эле биз ошол концентратор аппараттардын акчасын дароо Элсондон чыгарып алып барып төлөп, эң биринчи төлөм бул бизде 5-июлда болгон. Биз ошондо кайрымдуулукту баштап көчөгө чыгып, баягы концентратор аппараттарга төлөп аткан мезгилде баардыгы үйүндө отурган. Чындыгында бул жугуштуу оору бизге жугат болуш керек, коркуп отурушкан. Көптөр эле кийин мынакей азыр карантинде чуркап жүргөндөр айтып атат, сен коркпой жүргөндөн кийин анан биз да коркпой эле эшикке чыгып баштадык депчи. Ошондуктан мен отура албадым тумчугуп үйдө. Мен отура албадым мындай эле эки колум менен бирдеме бутум кармап эле кудай баарды жакшы болуп кетсе экен деп. Себеп дегенде качан адам кыймылдап тырышып баштаганда ошондо куткаруу башталат да. Баягы айтат го, неме шишкан сүткө түшүп кетип, баягы улам тыпырчылай бергенде сүттүн үстүндө каймак пайда болуп, анан ошол каймакты тээп бир секирип анан чыгып кеткен экен да чакадан. Ошондуктан кандай акыр заман келатат деген бир ушундай паника болбосун, кандай бир жаман баягы нерселер боло бербесин жашоодо. Тыпырчылаганыңызды токтоп коелу. Сизге көз тийбесин. Молодец, Анжелика. Ажообузга кирип башкача сүйлөп калдыңыз окшойт, баш айланып калгандай болуп, ойлоруңуз өзгөрүп. Ажообузга кирип чыккандан кийин мен кандай десем, балким кичине бир кандайдыр бир 2-3% оюм өзгөргөндүр. Баягы ичимдеги паника боюнча. Себеп дегенде бизге баягы ичибизде баягы бук толуп кирип, айтып, даттанып алган нерселерибизге жооп дароо алдык да. Мен ойлогом баарын угуп туруп эле, анан кийин мейли анан байланышабыз, анан канча бир убакыт өткөндөн кийин анан жообун беребиз деп коет деп. Бирок андайлар дагы болду. Мисалы ошол жерде биз 12 волонтер отурсак, ар бирибизге сөз берилди, сүйлөбөй калган волонтер болгон жок. Башында ошол Шабдан мырза айтып кетти, мен 1-2 сөздү сизге узатып деп ажообузга. Анан 10 предложениям бар болчу, сунушум. Ошол сунушумду сиз окуп эле коюңуз, убакытты көп кетирбейин деди. Анан 12, ошо 11 инсан, андан тышкары 11 волонтер баардыгы өз ой пикирин айтып бүткөндөн кийин ошол кайра эле Шабдан мырза мынтип айтты да, мен жаңы эле ажообузга берген документтин ичинде ар бириңиздер айткан сөздүн баары эмнегедир жазылган экен. Көрсө баардыгыбыздын оюбуз бир экен деп. Ал жерде эми мынакей сиз келиңиздер, мына сиздерге суроо берейин. Эгерде мынакей ажообуз эртең чакырса сиздерди,
кандай суроолорду берет элеңиздер? Мындай реалист бололук. Ал дагы баягы биздей эле болгон пенде, адам, мындай атабыздай, агабыздай болгон эле инсан да. Биз бири-бирибизден душман карабай эле жөн эле суроо берип көрөлүк. Жана ошол суроого балким ажыбыз баягы жооп бергендир да. Мен ошол жоопту сизге айтканга аракет кылайын. Ал жерге кирип биз аябай эле биринчиден кичине ажыбыз тарапка жаман көрүндүк. Баягы ошол эле президенттин аппаратына, анын тегерегинде инсандарга жаман көрүндүк. Анан ошол жерге киргенибиз үчүн баардык кече эле мактап аткан өзүбүздүн күйөрмандарга жаман көрүндүк да. Анан мындай доссумал болуп жүргөндөргө жаман көрүндүк, сыйлап жүргөн адамдарга жаман көрүндүк, чогуу ушул карантинде баштыктарды ташып жүргөн адамдарга жаман көрүндүк. Чоң минус болду, бирок мен ойлойм баардыгы демек ушундай болмок депчи. Макул эми жаман көрүнсөк көрүнөлүк мейличи. Өзүбүз менен мы можем и пожертвовать, да? Мы же жертвуем же сейчас собой, правильно? Мы сейчас ходим по красным этим зонам, мы сейчас болеем вовсю. Сегодня только вот к нам приходила дочка эпидемиологтун жардамчысы болуп иштеп жүргөн апабыздын кызы келди. Ал эжеке бүгүн канчада деди, 65 жашта экен, 40 жылдан бери медик болуп иштептир. Анан ошол ганциде сиз жакшы болуп калдыңыз деп чыгарып коюптур. Азыр барып мынакей томографияга тартса 60% бузулган да. Анан баягы 60%ды көрсөтүп атат. Анан ошол жерде баягы бир чечим чыгарыш керек болду. Эч бир обсервация кайра эле албай жатат деген маселелер болду да. Анан ошолор менен эле алаксып эле чуркап эле калдык дагы. Анан бул маселени мен мисалы жалгыз чече алган жокмун. Бизде группа ачылган, WhatsApp группа ачылган. Ал WhatsApp группага ар бириңиздердин көйгөйүңүздөрдү мен жибере алам. Биз барганда ошол жерге деген ажыбыздан сурандык. Сиздин элиңиз болобуз. Биз сиздин ооба бизге уулдарым, кыздарым деп кайрылып атат. Сиз бизге ошол атадай болуп мына чыгыңызчы прямой эфирге. Чыгыңызчы, эл менен сүйлөшүңүзчү. Чындап элге күйүп атканыңызды көрсөтүңүзчү. Чын эле бир бизге мындай позитивдүү жакшы жаңылыктарды өз оозуңуз менен айтып, элге кайрылуу жасаңызчы деп биз сурандык чындыгында. Ал жерде ошол эле Эркин Рыскулбеков деле айтты, көп эл сизге азыр мындай жакшы эмес ой пикирлерди айтып атат. Биз чындыкты ушул жерге келип айтып атабыз. Балким иштеп аткан командаңыз мына ушул 7-кабатка сизге жеткирбей жатат, тетиякта эмне болуп атканын деп. Ачык эле сөз айтайлы, бул жерде эч кандай жаап жашыруунун кереги жок. Мен ошол жерге баратканда Элин Барсынбынын ошол эле үстүндөгү негиздөөчү баягы директор, как основатель, да, сейчас вот ведет нас вперед, Айдар Байке. Я сказала: Айдар Байке, вы есть в списке? Десем, билбейм, ага, эч ким чалган жок деди. Макул, анда мен мына пандемияга чейин деле Элин Барсынбыда жүргөм. Кандай суроолоруңуз бар? Бериңизчи, мен ошолорду сиздин атыңыздан барып берейин дедим. Мен бердим. Элин Барсынбыдагы Айдар Байкебиз айтты, координация боюнча бизге сөзсүз түрдө жооп керек. Кайсыл клиникада, кайсыл больницада, обсервацияда, стационарларда кайсыл дары-дармектер бар жок, канча концентрат бар жок, канча койка бош турат, жок турат деген эле бизге координацияны күндө берип турса, биз ошого жараша жардамдар дагы бере беребиз. Биз чогуу биргеликте иштешибиз керек деп. Макул деп анын суроосун жазып алдым. Ошол эле Алтынай эжекем айтып, Алтынай эжеке, ушундай ажыбыз чакырып атат. Ийгилик каалап коюңуздар, мен бара жатам, айта турган сөзүңүздөр барбы, мен айта барайын. Ким тизмеде бар жок экенин билбейм, сизге чалдыбы десем, жок деди. Бирок ага чейин деле биз азык-түлүктөр ташып жүргөндө мен апам жана мен фондуна эмне болуп келип калгам. Мен ал жерге Алтынай эжелерди түштүк тарапта азык-түлүк тарап жүрөт экен деп ойлоп эле акча берейин деп чалып калсам эле, жок кызым, бул жерде биз Бишкекте деген азык-түлүк таратып атабыз. Келе кой, кошулсаң болот дегенден эч кандай фонд жок кезинде эле жөн эле Алтынай эжекеме барып, ошол жерден азык-түлүктөрдү алып, багажниктерге салып, ошол эле самолет кулаган жер аэропорттун жанындагы дача сууга барып, ошол чогуу азык-түлүк таратып эле биздин максатыбыз бир эле. Биздин максатыбыз бул колунда бар инсандар баягы үйүнөн чыга албай жатса ошолорго бут болуу, ошолорго кол болуу.
өзүбүздүн бир кичинекей мүмкүнчүлүгүбүз болуп атса ошону элге берүү, жеткирүү, бөлүшүү, башка биздин максатыбыз жок. Ким эмнеге каяка барды, ал эмнеге минтти, ал эмнеге тигинтти, бул эмне бул менен сүйлөшүп атат деген силерге эмне кереги бар? Вот айтсаңыздар. Эң негизгиси жыйынтык го. Президентке кирип чыккандар алтын тажы кийип чыккандай эле болдуңар го элдер. Анжелика аман болун дейт. Мен президентке кирип алып алтын тажыны кийип чыкканымды сиз эле көрүп атпасаңыз мен сезген да жокмун ошол алтын тажы эмне жерде бар экенинчи. Көрдүңүздөрбү? Адам өз эмгеги менен, өзүнүн эмгеги менен жашынакай унаага жетсе дагы, мен өзүмдүн кулагым менен уккам да. Бир айым бар, күнү түнү үшүп, тоңуп, дордойдо өзү иштеп, бизнесин көтөрүп, чоң бир Lexusка жеткен да. Ошол жашынакай парковкага коюп атсам, мээрдеги таксист байкелер отуруп, ой бул бирөөнүн деген мындайы да, бирөөнүн тигиндеи да, же бир чоңдун кызы болсо керек деп, ошол жерден каргашып атат да. Ал кыз деген мунасынан түшүп атып, эмне үчүн ага актаныш керек? Жок, мен муну өз эмгегим менен тапкам деп. Ошон үчүн килгишпеңиздер эч нерсеге. Ар ким өзүнүн аракетине жараша ийгиликтерди багындырып атат. Эгер мен ошол ажообуздун баягы конференц залына бутум аттаган болсо, демек мен ошол жерге жеткендей аракетимди көрдүм. Ким мына Инстаграмга биздин ажообуздун аккаунтун белгилеп туруп, биздин үнүбүздү угуңуз, биз сизге кайрылып атабыз, урматтуу ажо, биздин акыркы акчаларыбыз калды, дары-дармек жок калды, бизди угуңузчу деп ким жазды? Ким жазды? Албетте башында мен жаздым аккаунтка, андан кийин бардыгыңыздар комментарий таштадыңыздар. Бардыгыңыздар толтура комментарийдин бардыгында эле сөккөндөн башка эчтеке сөз жок ажообуздучу. Бирок ошол жерде жыйынтык чыгып атат. Туурабы? Эми ал жерге деген билбейм, азыр ал жерге деген биздин улуумундагы ырчылар баратпы, чоң улуу аксакалдар баратпы, же жаштар баратпы? Бериле турган суроо политикага тиешеси жок, азыр элди сактап калуу гана суроо болуш керек деп ойлоймун. Дары-дармек кана? Сиз костюмдар кана? Биздин врачтарга кана айлык? Кана компенсация? Ушул эле суроо да, туурабы? Ошондуктан келиңиздер, бул жерде биз мындай конкреттүү түрдө реалист бололу, конкреттүү түрдө өзүбүздүн жашоодо азыр эмнени каалайбыз, эмне бизге жетпей жатат деп мындай өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Так суроо бербедиңер деп. Билесизби, 3 саат аралыгында биз кандай гана суроолорду берген жокпуз, кандай гана талкуу болгон жок. Эгер азыр сиздер суроо берсеңиздер, ооба бул суроо болгон, бул суроо болгон эмес деп азыр мен жооп бере аламын. Албетте анын баардыгын 3 сааттык документалдык баягы кино сымал эле баардыгын төкпөй чачпай интернетке жүктөшсө болмок. Бирок ошол жерде менин мисалы үчүн берген 3 баягы суроом жана бир сунушумдун кичинекей жери эле кириптир да, дары-дармек боюнча. Мен ошол эле Элим Барсыңды Айдарбайкин атынан координацияны сурандым. Анан обсервациялар ошол баягы официалдуу түрдө ачылып атабы жокпу деп баардык эле кафесин, дүкөнүн же бир мекемесин обсервацияга берем деген хайптарды жаратат. Бирок ал жерге Минздравтан доктур келген жок, же доктору жок, же медсестрасы жок, же жаздыгы жок, же журканы жок, же кроваты жок, же эчтекеси жок да. А зачем такие обсервации вообще открывать, я думаю? Надо же все же сначала запланировать. Правильно, должна быть команда, где вы сейчас откроете обсервацию и сразу начнете помогать людям. Обсервация началып турандан кийин керебеттерди ташып, ким мага керебет жазап берет, ким мага деген жаздык алып келип берет деп отуруп берсек, ал эми кандай болот? Ошондуктан деген мындай болуш керек. Бирөөдө эгерде обсервацияга бере турган помещениясы бар болсо, ал деген мисалы үчүн ошол эле бизге блогерлерге окшогон Инстаграмда катталуучулар көптөргө эмне кылыш керек? Ал айтыш керек, мен обсервацияга ушундай помещениям бар, чечип бергиле дегенде, биз мисалы үчүн балким Минздравга кайрылабыз, видео аркылуу болотпу, эл менен аркылуу болотпу, анан мебель жасагандарга кайрылабыз, дары-дармектерибизди элден чогулган акчадагы дары-дармектерди ошол жака беребиз. Анан ошол обсервацияга деген бирөө жарымды киргизбей жатса, биз барып ошол жерде турабыз, эмне киргизбейсиңер, обсервацияңардын ачылышына биз жардам бергенбиз, бул апаны киргизгиле, тиги атаны киргизгиле деп ичине кирип алып койкаларды текшерип алабыз. Эми ошондой болуп атат азыр заманчы.
анан баардык нерсени мен ойлоймун баягы пландаштырып ынтымак менен жасасак албетте сонун болот депчи. А так тема бул жерде пандемия. Бир эле пандемия бүгүнкү күн кандай дагы биз кадамдарды жасашыбыз керек. Эмне кылышыбыз керек? Бул жерде адамдын баягы жеке жашоосу, ким эмне кылды, бул бияка эмне кирди, анан кирип алып силер митпейт белеңер, тигинтпейт белеңер десеңиздер, сурооңуздарды бериңиздер, мен угайын, окуп берейин сурооңуздар. Суроо жок болуп атпайбы? Сиздерден суроо. Маска менен антисептикти арзандатышса жакшы болмок деп сиз президенттен сурамак экенсиз, Бул деген жанагы менен аптека боюнча берген суроома эле окшош экен. Мына караңыздар, эгерде мамлекет тарабынан социалдык аптека ачылса, а жерде антисептик дагы, маска дагы арзан болот жана бекер болот. Анткени ал аптекага деген кайрымдуулук жасап аткан инсандардын баардыгы антисептиктерин бекер алып келет, маскаларын бекер алып келет. Ошол жерден биз таратабыз бекер. Ар ким сүйлөй берет, супер, только вперед дейт. Ак жолуңузга сиз аксакал болоюн деп бардыңызбы? Жок, мен аксакал болоюн деп бардымбы? Жок. Караңыздар, пандемия учурунда бүгүнкү күндөгү волонтерлор улутка карабайт, жашка карабайт. Биздин максат элге пайдалуу болуу, элге жардам берүү. Муртазалиев Абдрахманды караңыздар, улуту кыргыз эмес, башка улуттан болсо дагы 7 областка кыдырып, маскаларды таратып, анан кийин маскаларды бербей койгон доктурларды барып дагы видеолорго тартып алып, ошол баягы кыргыз доктору ошол врачтарга ошол күнү деген 3-чү баягы уровендеги защитадагы масканы бербей, дешевый маскаларды берип коюп, кызыл зонада иштетип, докторлордун баары ооруп, азыр мынакей ковид болуп жаткан, ким ошолордун баарында ким кандай күнөөлүү болуп атат? Ойлонсоңуздар, суроону кайра өзүбүзгө да берип көрсөк, албетте кээ бир инсандар анан мына ушундай башка улуттун элдери дагы келип алып, бул жерде мен жашмын деп отура алган жок, бирөөсү же мен улуумун деп отура алган жок. Бул жерде улуусу дагы, жашы дагы элге Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардам берет. Бир эле максатта. Болду. Бул жерде эч кандай ажообузга аксакал, чоң адам кириш керек, же волонтер кириш керек деп бөлүүгө болбойт. Билесиздер, ажообуздун калуусу менен кичинекей жаштагы биздин балдар менен чоңдорго чейин жолугуша берет экен. Пандемия бүткөндөн кийин баардык жалпы волонтерлорду чакырабыз деди. Азыр болсо 12 эмес, мына 8ге чейин адам максимум ошол жолугушууга бармак экен. Бирок мен мисалы үчүн ошол Instagram аркылуу аябай кайрылуу жасап, ковид социалдык роликтерди тартып аткан мезгилде мен дагы да болсо кайрылууну ошол жазай бердим. Ажообузга үнүбүз жететпи деп бүт эле ютубка, интернетке кирген болчу. Бул менин суроом. Мен ойлойм, менин суранычым боюнча мага жооп келди. Мага жолугушуу ажообуз менен болду. Мен ал ажообуздан кичинекей да кагаз ыраазычылык алган жокмун. Эгер ала турган болсом, мен дароо эле бул жака сунуштап, жок, мен жалгыз жүргөн жокмун. Бул жерде чоң команда жүрөт. Ошолор да ыраазычылык барагын алыш керек. Менин атым бул жерге жазылбасын деп айтат болчумун. Анан мен барып алып ал жерден Төрөкулов деген жазып атат азыр. Куу дейт. Менин куулугумду көрүп атсаңыз, эмне кылайын эми? Эмне ушундай эмди көрүп атыптырсыз? Ооба, адам деген идеалдуу эмес. Мен идеалдуу эмесмин, мени идеал тутпаңыздар. Куу болгон жерден куу болобуз, күлчү жерден күлөбүз, ыйлачуу жерден жүрөгүбүз бар экен, эми ыйлайт экенбиз. Бир аз көзүм жашылданып, дагы келгенде сүйүнүп койсом, Анжеликаны ким ыйлатты, бул эмне ыйлап жүрөт? Бирөө чыгат, эмне крышаң тайып кетти, ыйлаганга чейин барып атасың деп. Менде жүрөк бар. 10 күндөн бери баягы күтүп аткан кээ бир медикаменттериңди апам мынакей азыр өткөн жатат, атам өткөн жатат, 4 байкем тең жатат, эмне кылам деп могу жерге ыйлап келген кыздарга ошол дарыны Кудайдан жалдырап ушул жерде биз да күтүп отурабыз. Келер менен ошолорго чалып, керек болсо үйүнө чейин өзүм жеткирип барган күндөр болуп атат. Ошон үчүн мындай адамдын ошол эмоциясын көргөндө дагы сиздер дагы менин ордума өзүңүздөрдү коюшуңуздар керек деп ойлоймун. Бирок эч кандай агрессия, эч кандай уруш
эч кандай бир мындай ичкүйлүк же жаман сөздөн мен азыр алысмын. Себеп дегенде мен билбейм, мен канча дагы күн жашайм, канча жыл жашайм, канча ай жашайм. Болгону мен аз кичинекей ошол жашоодо дагы аз кичинекей жашоодо дагы эч кимдин көңүлүн оорутпай, кичинекей ошол кумурскага жардам берсем дагы ошого да жардам бергим келет да. Инсандарга жардам бергенде мен жардам берип эле качам. Ал адамдардан эчтеке бир кайра ответ, жакшылык күтпөйм деле. Баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Жакшылык кылдыңбы? Чын жүрөгүң менен жаса дагы. Кет башка адамдарга жакшылык жаса. Анан кийин мен чындыгында ал тизмеге кимдер барат экен сураганда, ал тизме сизге эмне үчүн керек деген, кайра эле ошол тизмени сурап жазып жатасыздар. Мен көрүп атамын. Эркин Рыскулбеков ал жакта баягы модератор болуп сөздөрдү берип алып баруучу катарынан Эле Барсымовна Байкочу кеңеши катарында бар болуш керек. Комиссия болуш керек. Бабур Төлбаев көрүп атабыз канча бир кайрымдуулукта жүрөт. Барбыз деген баягы урматтын дагы жана ал жактагы Красный полумесяц дагы Бермет айым отурду, Наталья айым отурду. Ал айым деген көптөгөн ошол зомбулук көргөн айымдарга деген Ачак деген ошондой фонд ачып жардам берип келет экен. Балдар үйүнөн чоңойгон балдарга үй таап берип жашатат экен. Аябай сонун кайрымдуулук жасаган адамдар көрдүм. Ошол эле жана түнү менен мобилдик группа Аскар отурду өзү. Ошол балдардын атынан дагы өзүнүн атынан дагы сөз сүйлөп. Азаданы мен ошол чогулуп аткан залга киргенде көрдүм. Алыстан баш ийкешип эле учурашып койдук. Анан сиңдиңди жетелеп барыпсың, кошо алып барыпсың дейт. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болгондо, мен кимди жетелеп бармакмын билесиздерби? Жетелеп эмес, кеттик деп эле алып кетмекмин баардыгы. Мүмкүнчүлүк бар волонтерлорго ала келгиле десе. Биринчи эле ирет албетте Алтынай Нарбаева эжекебиз. Ошол эле Эрмис Бүрүбаев, кайрымдуулукта алып урушуп бүт жакта жүрүшөт. Бактыгүл Бадыева, Кыз Сайкал, ошол эле апам жана мендеги Талант, Сагын, андан тышкары мынакей биздин азыр Элин Барсымовда деген ошол эле пандемияда айыл жергелер чейин барып, мына азыр Эржан Кадырбеков деле баягы мобилдик группада түнү менен машинасы менен элдерди машинасы менен ташып жүрүп, бүгүн мынакей мага улам чалып атышат, кечирим сурайм. Мына Эржанды ошол эле Нурсултан Майназаров бул жерде деген такыр Инстаграмда аккаунтуна бир да кайрымдуулугун чыгарбаган, бирок бүт дары-дармектерди таап берип аткан. Пульсоксиметрлерди мынакей 5 доллардан таап берген Нурсултан Абишев, Адил Урдинов түнү менен элдерди куткарып, мына жашоосуна билбейм бир алып келип туруп, таап обсервацияларды киргизип, бул жерде дары-дармектерди өз даректерин алып барып аткан чыныгы баатырлардын жүздөрүн билбейсиздер. Чыныгы бир ушундай активный волонтерлордун жүздөрүнүн аттарын көптөрүңүздөр билбейсиздер. Эң негизгиси баягы президентке, Ажообузга барган күн, барган сапар бул эл атынан болду. Себеп дегенде 12 адам элдин сөзүн сүйлөп, элдин таламын талашып, жалгыз бир Ажообузга бардык суроолорун, чоо жайын баарын айтып, ачык айкын, биз эч кимибиз мындай мактап, эч кимибиз жагалданган жерибиз жок. Эч кимибизде жылмаюу дагы болгон жок жүзүбүздө. Бардыгыбыз мына ушундай кандай отурсак ошондой отуруп, суроолордун баардыгын берип, айылга жардам качан болот деп, жана ошо деп, мисалы, Айзада айтты, айыл жергеси унутулуп калбасын. Райондорго эле түшүп атат кайрымдуулуктардын баардыгы депчи. Ар бир инсан киргенден кийин өз сөзүн айтты. Мен эч кимге болушпайм, бирок Айзаданын барганы уят эле дейт. Макул 12 киши кириптир. 5 эле киши кирсе эмне болот эле? 5 эле активистти киргизип койсом эмне болот эле? Анда да айтмаксыздар, ал 5 эмне кирди. Вот. И мен барбай калсам деле айтмаксыздар. Анжелика сен барбайт белең. Мен суроомдо балким башка бирөө деле кирип, бир эле киши деле кирип чыкса деле жетишет. Баардык 12 кишинин атынан баарыбыз бул жерден чогулуп, суроолорубуздун баарын жазып, биз азыр мындай ойлоп атабыз. 30-дай 50-дөй адамдар чогулабыз дагы, эң мыкты активист волонтерлордун жолугушууну өткөрүп туруп, Ажообузга болгон суроолорду биз WhatsApp аркылуу эле берели дедик. Ошол жака деген барбай эле коелучу, макул кирбей эле коелучу, бирок суроолорубуз деген өз дарегине жетип атат да. Суроолорубуз деген эң негизгиси жетсин, биздин талабыбыз, биздин суроолорго тез аранын ичинде жооп келсин. Датасы менен, числосу менен деп. Бүттү.
Бул жерде азыр бири-бирибизди жамандап, иммунитетибизди өзүбүздүкүн түшүрүп, бирөөнүкүн түшүрүүнүн кажети жок. Айзада барбаш керек эле, айзада барганы да туура дейт. Эми аны сиздер чечпейсиздер, мен чечпейт экенмин. Аны деген билбейм ким чечет. Бул барыш керек эле, тигил барбаш керек эле. Сынчы көп да, айтор бизде сынчы көп экен. Мен ошону түшүндүм азыр. Мейли азаматсыңар, деги кошулуп айткан сунушуңар, деги батыраак ишке ашсынчы, ай азаматсыңар, омин деги, ай оорубагылачы деги, аман болгулачы. Деги жүрөсүңөр ушинтип, тиякта да, биякта да чуркап, эл камынын көрүп, өзүңөрдүн заправкаңарды өзүңөр куюп алып, өзүңөр курсаңарды өзүңөр тойгузуп, жумушту иш токтоп турган мезгилде деген адам жок. Эмне үчүн? Ошондуктан келиңиздер, иммунитетти түшүрбөйлү. Иммунитетти түшүрбөйбүз. Биримдигибизди улантабыз, ынтымагыбызды улантабыз. Ар бир баягы үйдүн ашканасы, ар башка дегендей, ар бир кожоюн өзүнүн үйүндө ар кандай эрежелерди коет дегендей, бул жерде дагы ар бир баягы фондду түзүп аткан инсан дагы өзүнүн баягы кадамдары менен туура нерселерди пландап жасайт экен. Ооба, мен фонддордун бир дагы фонддо буга чейин болгон эмесмин. Баардыгын өз чын дилим менен, өзүмдүн жан дүйнөм менен жасап келгем, волонтер катары. Мен өз ыктыярчы волонтермун. Мен апам жана мен фондуна ошол эле волонтер болуп акча топтоп келип бергем. Анан кийин ошол жерде ошол эле Алтынай Нарбаева эжекебизге бактуу гүлдү сунуштагам. Аябай сонуңузго, сиз да жакшы көрүп келиңиз, чогуу иштейлик деп. Мисалы баарыбыз жакшы нерсеге бири-бирибизди үгүттөп чакырышыбыз керек. Андан кийинчерээк фонд жаралды. Сонун иштеп эле жатабыз. Кудай баягы кайрымдуулук жолубузду бир кыла берсин. Бирок мындай түшүнбөстүктөр болуп калат экен, ар кандай нерселер болуп калат экен жашоодо. Ошон үчүн ушул кайрымдуулукта талаш тартыш болбош керек деп ойлоймун. Кайрымдуулукта баарыбыздын максатыбыз элге жардам берүү. Сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар.